Ulug'bek dostum, delay, до конца, ayağına çeyin. Uğurların yüzünü aça ver dostum. Sen şunday auditoriya toplagansun, senin auditoriyаңдай hazır biri mындай бийликке өзүнөн өзү кул болуп алган жанагы мамлекеттен каржыланып акча алып аткан жанагы сенин кесиптештериң, сен кой эми журналист. Азыр бу журналюгалар жанагы мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгын ойлоп, мамлекеттен каражат алып аткандар элем ошо силерди тешип чыксын. Элдин каргышы Мурат, бул каттуу ачуучундук. Мен бул үчүн 6 жериме ок жеп кечейин бурайын. Немеде 5-6 октябрда 6 жериме ок жеп өлүп калайын деп, кимден акча сурашымы билбей, бүт топтогон акчалар ошо менин ден соолугума кетип, анан мага сыйлуу адамдар жардам берип, азыр путума туруп ушундай сөз сүйлөп атам. Дагы сүйлөй берем. Ошого bir нерсени сүйлөп атканда мына энпоштун гей лесбиянкаларды колдогон Эдил Байсаловго окшогондор этият болгула. Жанагы бакмалар бийликке өзүнөн өзү эле баягындай кул болуп алгандар 5-6 октябрдан кийин силерге вообще жыйынтыксыз. Мындай Улугбек Карыбек уулуна окшош жарандык коомдун мүчөсүн мисалы мына бокочо кылып айландырып, ийгере силердин эркиңер дагы жеткен жок, духуңар дагы жеткен жок, жана кандай десем, жана бир мындай ишиңер жыйынтыксыз. Бул үчүн шефтериңерден айлык маяны албасаңар деле боло берет. Неге дегенде ишти до конца кыла албай койдуңар. Бул бир. Экинчиси, булар ошентип Улугбек Карыбек уулуна койгон чабуулдан жыйынтыксыз болду эле, жанагы Едичка дегени чыгыптыр. Бул как ни крути, мындай бийлик өкүлү болуп эсептелет эмеспи? Мен ошого арнамакчымын бул видео кайрылымды. Эдил Байсалов. Бул мисалы мен 4 күндөн бери көзөмөлдөп отургам Улугбек Карыбек уулуну жана эмне болот экен деп. Бул жерде молодец. Элибизге, Улугбек Карыбек уулунун аудиториясына, Улугбек Карыбек уулунун колдоочуларына, как говорится, терең ыраазычылык билдирем. Аны өзүңөрдүн мисалы каарманыңарды, мисалы бир блогерлик дүйнөдө бир ошондой болот. Подписчики, колдоочулар, катталуучулары ушул бийлик өкүлдөрүнө, жанагы ПКСчыларга бир мындай туруштук бербей, өзүңөрдүкүн далилдей алдыңар. Азаматсыңар, сиздерге тизе бүгүп таазим кылам. Бул кыргыз эли көбүнчөсү. Үчүнчүсү болсо, бул жанагы Едичка Байсалов деген жанагы ПКСчылар, жанагы өзүнөн өзү бийликке кул болуп алган, жанагы шакалдардын колунан эч нерсе келбей калды эле, как мындай провластный бир нерсе болуп, типа мен бийликчил адаммын дегендей кылып чыкты эле. Онун дагы Эдил Байсаловдун дагы ашмалтайын чыгардыңар. Эдил Байсаловдун ашмалтайын чыгарганыңар, мэриянын кызматкерлеринин ашмалтайын чыгарганыңар, урматтуу элим, таазим сиздерге. Жанагы бийликке өзүнөн өзү жанагы кул болгон шакалдардын ашмалтайын чыгарганыңар, бул бүткүл 2 жылдык бийликтин маскасын сырыбайт еттиңер деген сөз. Маскасын сырыбайт этип, жанагы Улугбек Карыбек уулу маалыматты бурмалап атат деп неме доо коюп атышпайбы? Ошону силер өздөрүнүн чындыгында ушундай маалымат бурмаланып атып жатканын сиздер далилдедиңиздер, урматтуу эл журт. Урматтуу элим. Неге аны кантип далилдедиңер? Билесиздерби? Бала бакчада коррупционный схема. Şimdi ata-энелердин терисин шылмай, мектепте коррупционный схема, ата-энелердин терисин шылмай, не десе ата-энелер өздөрү эле билип чогултуп атышат деп атасыңар. Мэриянын кызматкерлеринин арасындагы
неменің жүзін аштыңар. Көп, мына жанағы мақтанып атқандар, эми аларга мен мына калысмын. Мен эч нерсе болбой атат деген жерим жок. Просто аша чабып мактагандарды бүт маскасын сырып аттыңар. Бүт жүздөрүн ачып койдуңар, урматтуу элим. Бүт ошол кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп койдуңар. Буга чейин айлык майына алып, аны дагы бир жеке адамдын атынан эмес, сиз менен менин чөнтөгүмөн жана сиздин бала чакаңыздын, сиздин тууган уругуңуздун чөнтөгүнөн салык төлөтүп, салыктан ошол айлык майына болуп бөлүнүп барган жанагы журналюгалардын жүзүн ачып койдуңар. Кантип жүзүн ачып койдуңар? Биз өркүндөп кеттик, өнүгүп кеттик, мындай болду деген садиктеги коррупционный схема, мектептеги коррупционный схема, ата-энелерден акча чогулткан. Жанагы кечеки мэриянын кызматкерлеринин шалаакылыгынан бүт жүзүн ачып койдуңар. Жакшы дагы Оолукбек Каарыбек уулуна булар сайылышканы. Сайылбаганда биз мындай чечилген масканы көрбөй калат элекпиз. Элим чынбы? Бул эки. Үчүнчүсү болсо, ошол жанагы Эдил Байсалов деген кээ бир өлкөлөрдү мисал келтириптир. Мектептерге кирбейт, наркыларга жарандык коом кирбейт деп. Ошол сен салыштырган өлкөдөй кылып оорукана бала бакчаларды камсыздап койгула. Силер милдеттүүсүңөр камсыздаганы. Силер менин чөнтөгүмөн айлык алып атасыңар ошол жерге. Силер милдеттүүсүңөр. Силер иштешиңер керек. Камсыз кылышыңар керек. Чынбы? Элим, биз мындай түшүнүүнү билели. Сиздин чөнтөгүңүздөн, менин чөнтөгүмөн. Жана бийликтин ээси, жана Кыргыз Республикасындагы жайгашкан байлык кендер бир гана элге таандык. Сиздерге таандык, бизге таандык. Ушул укугубузду билели биз. Булар бизге, элге кызмат кылышы керек. Президенти баш болуп, башкасы төш болуп. Кайра жарандык коомго, блогерлерге бир мындай чабуул жасап сайылбайчы. Şu Edil Baysalov деген пример кылыптыр да, бир нерсени ушундай кылыш керек деп. Силер ошондуп камсыздап койбойсуңар, анан кийин талап койгула. Садигин коррупционный схема, бала бакча элдердин терисин шилет. Мектебин коррупционный схема. Чынбы? Биз мындай блогерлерди жаштарга тарбия беришибиз керек дейт. Именно Эдил Байсалов, сиз тарбия бербей эле кое бергилесиздер. Биз силердин тарбияңарды көргөнбүз. Биз силердин тарбияңарга каршыбыз. Бир жыныстуулукту, ЛГБТны пропагандалап, лесбиянкаларды пропагандалап жүргөн бизге тарбия бересиз. Силер кандай тарбия бересиңер, бир гана Кудай билет. Алдын ала эле айтып кой, силердин тарбияңар бизге кереги жок. Силер өзүңөр тарбияңарды өзүңөр неме кыла бергиле. Бул экинчиси Эдил Байсалов боюнча. Үчүнчүсү, сизди эч ким алып келген эмес бул бийликке. Эч ким мындай кызмат орун мех деп сунуштаган эмес. Кээ бир саясий топ жана көпчүлүгүбүз элибиз колдоп түрмөдө жаткан, түрмөдө Садыр Жапаров деген адамды алып чыгып койдук эле. Ошол Садыр Жапаров тандаган кадрсыз сиз. Ошонун сыйы үчүн сиз ошо жердесиз. Эшек семирсе ээсин тебеттен болуп, бүт маскасын сырбайт этип бүттүңөр силер. Элге чыккыла. Элдин оюн билгиле. Силер боюнча элдин ою кандай. Ушинтип жарандык коомго асылып, блогерлерди камап, активисттерди камап, кечеги Кемпироват боюнча 26 деп атышат, онун мисалы 6. 20 активистти, 20 активистине 20 жанагы ичинде кек сактаган адамдар камалды деген дагы сөздөр бар. Бул илем жалган эле болсун. 20 активист болсо ошону Кемпироватка тыгып туруп, жеке кызыкчылыктар үчүн ошолорду Кемпироватка тыкты деген дагы мен дагы келип атат. Ушактар далилсиз негизсиздер. Мен албетте ага ишенбейм. Биз ашмалтайын чыгардыгар мындайча айтканда.
Буга тарбия беришибиз керек, мындай кылышыбыз керек деген сөзүңөр такыр мындай суу кечпейт. Улуубек Карыбек уулуна сайлам деп атып. Жүзүңөр ачылдыбы? Рас болот биз силерге чала. Улугбек Карыбек уулуна фейктер менен, баягы фейк фабрика менен чабуул жасайм деп аны кароолоого аракет кылып, жыйынтык бербей калып туруп, маскаңар чечилдиби? Бу рас болот. Силерге бу чала. Улугбек Карыбек уулу ушул блогер, ушул журналист, көз карандысыз журналист, ушуну путтан тартып жок кылам деп аракет кылдыңар эле. Алдан жыйынтык чыкпай калдыбы? Өзүңөр кайра уят болдуңарбы? Эл тепкилеп, элиңердин үч коргонун көрсөттүбү? Бул рас болот. Бул чала силерге. Бул дагы кем, дагы башталат, дагы чыгат. Мына билини билинбей эле 2 жыл дегенде бүт маскаңар сырыбайт этилип ким эмне кылган шармандаңар чыгып атат. Чынбы? Бизде орыстукта шарманда дейт, шермендеңер чыгып атат. Чыгып атыры. Анан бул Улугбек Карыбек, Улугбек досум, делай до конца, аягына чейин. Урлардын жүзүн ача бер досум. Сен ушундай аудитория топтогонсуң, сенин аудиторияңдай азыр бир мындай бийликке өзүнөн өзү кул болуп алган жанагы мамлекеттен каржыланып акча алып аткан жанагы сенин кесиптештериң, сен кой эми журналист. Азыр бу журналюгалар жанагы мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, жеке бир саясий топтун кызыкчылыгын ойлоп, мамлекеттен каражат алып аткандар эле ошо силерди кешип чыксын. Элдин каргышы урат. Силер ошол күчүңөрдү мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүңөргө жумшаштын ордуна Улугбек Карыбек уулуна окшогон блогер, көз карандысыз журналисттерге короттасыңар. Буйрукту ким берип атат? Орозо да айтып атам, ушу жакшылык көрбөй калгыла. Бул мындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, бир жаман нерсени көргөн болсоң сөз менен айт. Болбосо колуң менен токтот. Болбосо ичиңен жаман көрүп кой деген. Ичтен жаман көрүп атат силерди көпчүлүк эл. Ичинен жаман көрүп атат. Орозолордо дуаларды кылып атат. Будайдын кусуру урбасын. Этият болгула. Жарандык коомго сайылып атканда, бир нерсе сын пикир айтып атканда, этияттагыла. Элиңерди 3 коргонун көрсөтүп коет. Каяктан келген болсоңор ошол жака апарып коет. Заводуңарга тыгып коет жарандык коом, этияттагыла. Буну биз айтпасак ким? Чынбы? Чын. Улугбек Карыбек уулунун дагы рейтинги көтөрүлдү. Аны колдогон карапайым эл. Ошол садиктен жабыр тартып, мектептен жабыр тартып, жанагы ушончо канча жылдан бери ишке ашпай аткан жанагы көдөнүндөгүнү ошол Улугбек Карыбек уулу айтып атат. Силер Улугбек Карыбек уулу кылган иштин 1% кыла албайсыңар. Ого силердин эркиңер дагы, духуңар дагы жетпейт. Чынбы туугандар? Духтар дагы жетпейт олордун. Олор бирөөнүн арты менен, извиняюсь, через чужой хотят в рай попасть. Бирөөнүн арты менен булар ошондой кылышат да, жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар. Жанагы фейк фабрикаларды иштеткен Кудай ургурлар. Кусуру элдин кусуру ургурлар. Керимбай Молдоканов чырмалашкан мафия булар дейт. Ооба да. Анан баягы жанагы мэриянын кызматкерлерине айтайын эле, маалымат кызматына. Силер не айлык маянаны не силерге мэр өзүнүн чөнтөгүнөн берип атабы, а? Мэриянын кызматкерлери жанагы маалымат качылар, силер айлык маянаны не чоң атаңардан калган септен алып атасыңарбы, же байлыктан алып атасыңарбы, же чоң атаңар калтырып кеткен мурастан алып атасыңарбы?
Onu менин чөнтөгүмөн алып атасыңар. Ошо силер каралап аткан Улукбек Карыбек уулунун чөнтөгүнөн алып атасыңар. Ошо элдин чөнтөгүнөн алып атасыңар. Силерге коюлган уставтан чыкпай кызматыңарды кылбайсыңарбы? Же обязательно мэриянын бир шалакылыгы үчүн 500 адам топтоп туруп, энеңерди үч койгондон көрсөтүш керекпи? Же шалакыңарды сөзсүз түрдө эле мындай айткандан кийин иштеп каласыңарбы? Не силер өзүңөрдүн немеңерден, уставыңардан чыгып, кээ бир жарандык коомго асылып атасыңар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. Же ошондой эле күчтүү болуп кеттиңерби? Же ошондой эле жарандык коомду тоготпой калдыңарбы? Ушул нерседен келип чыккан да өткөндөчү. Ушул нерседен келип чыккан. Жанагы медианын кызматкерлери чыгып, жанагы мен ушундой кылалам, мен жарандык коомго сайлалам деп туруп ушундай бул неме ырбап кетти. Onun артынан балта кармап отурган жанагы бийликке өзүнө өзүн кул болуп алгандар буну Улукбек Карыбек уулуну баса калам дешти эле, бирок болбой койду. Элибиз ушундай активдүү болгула. Улукбек Карыбек уулунун колдоочулар ушундай активдүү болуңуздар. Кээ бир ошол комменттерди жазууда чырмалашкан мафия болор деп. Чырмалашкан мафиянын маскасын сырыбат этели биргеликте. Буларга элдин кызыкчылыгы керек эмес. Булар өзүнүн саясий амбициясы үчүн убактылуу гана кызыкчылык. Булар элди ойлобойт. Миңи любой келсин. Булар элди көрдүк го. Ушер яман кызып кетти. Көрдүк го. Элдин кызыкчылыгын ойлогонду. Ким ойлоп атат азыр элдин кызыкчылыгы үчүн? Элдин кызыкчылыгын ким ойлоп атат? Элдин кызыкчылыгын ойлогон эч ким жок. Эч ким жок элдин кызыкчылыгын ойлогон. Канча дагы пайыз мен Камчыбек Кыдыршаевичке ишене баштадым. Камчыбек Кыдыршаевичке ишене баштадым. Канча дагы пайыз. Ачык эле айтып атат. Калгандары ошол Мамайдын көрө урматтуу кыргызстандыктар. Силерге жанагы Фейсбукка тарап аткан картинкаларга ишенбегиле. Бүт ошол жасалма элдин көзүн майлама маалыматтар олор. Андай маалыматтарды мен 1 минутада 1 картинка чыгара алам. 1 saatта 60 картинка чыгара алам. 60 картинканы Фейсбукка салган болсо, Фейсбук жаркырап жатып калат. Ого ишенген элибиз Улукбек Карыбек уулунун ишинен кийин бүт маскалары сырбат этилип калды го. Чылайттан болуп Улукбек Карыбек уулуна бүт ошо фейк жанагы фабрикалар ачылып жатып калышты го. Бирок колдорунан эч нерсе келбей, элибиз сиздер мисалы мына эл туруштук бербей, бүт олордун маскасын сырбат еттиңиздер го. Чынбы? Орозода айтпайын дедим эле, Эдил Байсаловдун жарандык коомго асылган биз тарбия берип коюшубуз керек деп. Каяка тарбия бересиң? Сен тарбияны өзүңүн уулдарыңа, сен өзүң жараткан кыздарыңа, өзүңүн үй бүлөңө бер. Кыргызстанга вообще тем более кыргыздардын жаштарга тарбия бербей эле кой сен. Сен тарбияңа биздин жаштарыбыз муктаж дагы эмес. Дай бул жолу кайталап айтып кетсем, Эдил берген тарбияны ошо Энпошек ошол Америкага барып алып, каяктан тарбия алган болсо, ошол жактын жаштарына тарбия бере бер. Биз өзүбүз тарбия алчу аксакалдарыбыз бар. Тарбия берчү аксакалдарыбыз бар. Тарбия берип коюшубуз керек деп. Бербей эле койгула. Биз тарбия беребиз силерге. Айтпайын десе айттырасыңар. Бул мына ачуучундук, урматтуу кыргызстандыктар. Бул ушул мындай бийликтин эми туура бул жака дагы мындай
Садыр Кожоевич менен Камчы Кыдыршаевич отура алып эле мынаны сок деген жери жок менин оюмча. Эми ушуга окшогон баягынага Ашмалтайын чыгараткан Эдил Байсалык окшогон дагы жанагы кебелерине окшогондор ар нерсе кылып атышат. Миң жакшы иш болсо дагы аны жанагы өзүнөн өзү кул болуп алган жанагы шакалдар бөлүшкөн болсо, эл ал маалыматты кабыл ала албайт абызда. Кабыл ала албайт экенбиз да. Неге деген ошол маалымат кайсыл жактан чыгып атат? Источник ким, автору ким? Тыгыдык дейт экенсиң да. Тыгыдык дейт. Ошол жаман маалымат болсо дагы ошону бир мындай жакшы адам чыгарган болсо, ал маалымат жаман болсо дагы ошол адамдын сыйы үчүн, ошол YouTube каналдын или дагы бир баракчанын сыйы үчүн ошо жаман маалымат болсо дагы ошону бир мындай жакшы жагына кабыл алат экенсиң майлем болупту деп. Азыр бүт 85% жанагы пикасчылар, жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар, өзүнөн өзү кул болуп алгандар мындай болду, жалган жашыкты бир айтып бир нерсе кылышат. Элди башын айландыруу максатында. Чыгара турган жерин чыгарат, чыгарбай турган жерин чыгарбайт. Кече Россия Баткенди оңдоп чөзөөгө берген акчаларды чыгарган жок. Россия Баткенди оңдоп чөзөөгө канча акча берди билесиздерби? Билбейт да оны эл. Аны чыгарышкан жок. Билишпейт. Сиңирип жок болушту. Будан кийинки бийлик келет, ошондо чыгат булар. Былык сылыктары бирөө камалып, бирөө атылып кетип, бирөө качып кетип, ошондой болот. Ага чейин чыкпайт. Азыр май басты. Ачыгын айтайын. Буну көрөткандар кылып коюңуздар. Президенттин көзүн май басты. Элди укпай калды. Май басты. Иллюзия деп коет буну. Иллюзия деп коет. Азыр деле мына президент айтса болот. Эдил кой. Неме кылбай эле кой, эми өчүп кетет. Или кой оны постуңду өчүрүп кой, жарандык коомго сайылып коюпсуң. Мен ушулардын артынан камакта отурган жеримен чыкканмын. Блогерлер жардам берген, ютуберлер жардам берген, жарандык коом жардам берген. Ошо биз жанагы жаман көргөн Азаттык клубтар жардам берген. Кой эми оларга тибеле кой, бу жарандык коом болушубуз керек. Бул бийлигибиз бүгүн бар, эртеге жок. Бул күндөрдө өтөт. Кой Эдил. Эртеге энебизди 3 коргондон көрсөтүп коет элибиз. Блогерлерге сайылба. Көз карандысыз. Эч кимге көз каранды эмес. Бир гана эле интернетке, Мегакомго, Билайн, Ошка или Сайма Телеком или ким ошолорго эле көз карандысыз блогерлерге сайылба. Кой ука деп Акын Асат айтып койсо болот. Менимче айтат деген ишенимдебиз. Эми ону Кудай билет. Айтабы, айтпайбы. Бирок Улукбек уулуна, Карыбек уулуна блогерге сайылган жери бираз не то болду. Бирок сайылган жери не то болду, бир жагы, экинчи жагы аябай жакшы болду. Маскалары срывать этилди азыркы бийликтин. Ким кандай экенин көрүп коюшту. Чын шалайт болуп, артык кылам деп тыртыккылы жанагы өзүнөн өзү кул болуп алгандар. Рас болот, бул чала силерге. Бир Улукбек Карыбек уулу эле ошондой жүзүңөрдү ачып койдубу? Калгандарын айтпай эле кое берейин. Ошондой Улукбек Карыбек уулуну неме болбош үчүн коррупционный схемаларды жоюшуңар керек эле. Ошо мектептеги элдин терисинен акча, элдин терисин жонунан шышылмай саясатыңарды токтотушуңар керек эле. Мектепте акча жыйнамайды, өзүңөр токтотушуңар керек эле. Бул блогерлер, журналисттер кийлигишип анан кийин ол нерсе мына кызуу талкууга алынып, аны чын чалайт болуп баса калып ого чабуул жасамай.
чабуулыңар 1 грамм чымын чарткандай болгон жок. Болбойт дагы. Көп болуп кетип баштайт. Мен бул түз эфир урматтуу кыргызстандар, мен аты жөнүм Илимбек Исраилов. Туткан оорозуңуздар кабыл болсун. Мен оорозодо унчукпай эле коеюн дедим, ушинтип өздөрү ооздук кычышат экен. Анан жанагы мэриянын кызматкерлерин ушу жерин айтып коелу. Мэриянын кызматкерлери өзүңөрдүн уставыңардан чыкпай, өзүңөрчө блогерлерге, көз карандысыз журналисттерге мындай сайылбай, силердин кызмат абалыңардан кыйнаттык менен пайдаланып, силер ошол көтөрүп жүргөн камера мамлекеттин акчасына алынган, менин чөнтөгүмдөгү акча алынган. Ошол менин чөнтөгүмөн акчаны ошого силер айлык маяна алып атасыңар. Ошол силер жаман көргөн соккон Улукбек Карыбек уулунун чөнтөгүнөн алып атасыңар. Салык төлөнүп ошол жерге мэриядан. Чынбы? Же обязательно 1000 адам мэрияга чыгып турушуну далилдеп көрсөтөйлүбү? Бизде бүгүн элден кечирим сурап калбагыла, бир нерсени кылып атканда ойлонуп кылгыла. Же бул нерсени кызматтан өзүңөр өз эркиңер менен арызыңарды жазып, эч кимге мындай көз карансыз жаран катары чыгып тургандан кийин бул менен Улукбек Карыбек уулу менен салгылашкыла. Кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланбай. Бул үчүн статья бар. Просто эле кой дейт экенсиң да. Бул үчүн статья бар. Силерге мында элге сайылганы, көз карандысыз медиага сайылганы ким уруксат берди? Же уставыңарда ошондой жазылганбы? Долон Кожогелдиев, чын ушинтип айтып турсаң эле, элге жагасы. Я, жок, мен мындай элге тура урматтуу элим, элге тазим. Элге тазим. Ушу эл сиздер колдобой койсоңуздар, саясатчың дагы, блогериң дагы, тулогериң, журналистиң дагы эч ким эмес. Эч ким эмес. Сынды деп ошону айтат. Эл колдобой койду, болду, сынды ал. Ал саясатчы дагы эмес. Элди ушуну сиздер неме кылбайлы да. Мисалы, биз колдобой койсок, либо саясатчыны, блогерди, ким колдобой койсок, ал сынды. Колдоңуздар. Улукбек Карыбек уулуна окшош. Дагы мына элдин көйгөйүн айтып аткан. Көз карандысыз, эч кимге көз каранды эместерге. Анан ого сайылышат. Өзүнүн кылган кылыгы мындай. Ошону бир мына эскертип айтып койгула. Эдил Байсаловго дагы, башкасына дагы, бүт баарына айтып койгула. Олар чоң аталарынан калган бир мындай кызмат орун эмес олчу. Ол кызматта буга чейин иштеп келишкен кыргызстандыктар мындан кийин дагы иштейт. Казынаны Камчыбек Кытышевич менен Курманкул Токтаралиевич эки жактан кысып атып, ууруларды кустуруп атып, зорго топтоп койсо, эми ону өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарга иштетип, буну медианын кызматкерлери, маалымат катчылары адыңардан ашпагыла. Bir нерсени чагылдырып атып, bir нерсени айтып атып, бул менин кызматтык абалыма тиешеси жок деген bir нерсени билдире кеткиле. Буну биз кызмат абалынан кыйнаттык менен пайдаланып атат деп түшүнөбүз. Бул үчүн статья бар, берени бар. Элге каршы чыкканыңар үчүн, көз карандысыз блогерлерге каршы чыкканыңар үчүн, силердин шалакыңарды айтканды баса калганыңар үчүн. Түшүнүңөрбү? Урматтуу мэриянын кызматкерлери. Же сөз, же агарып кеттиңерби мэрия? Вообще коррупционный схема жокпу эмне? Ошондой эле не, париштасыңарбы? Ошондой ангелсиңерби мэриянын кызматкерлери? Оппаксыңарбы, а? Оппаксыңар, мына оппакпыз деген кайсы бир системадан Камчыбек Кытышевич чукку издеп камап атат азыр. Мэрия ошондой эле агарып кеттиңерби? Паришта болуп кеттиңерби мэрия? Ya parişta emessingер силер, parişta emessingер. Эмеле сафсаматыган азыр эмоция калдырып, ооздогу ачылып кетпесин, сөгүнүп азырчы. Ошого мындай эшек семирсе ээсин тебеттен болбой, урматтуу Садылбек Нуркожоевич, оналы мэриянын кызматкерлерине, мэрияга, бүткүл бийлик өкүлдөрүнө айтып коюңуз. Көз карандысыз
Göz karandısız jurnalist, jurnalist emez. Göz karandısız jurnalist, göz karandısız blogerlerge вообще mına asılganlığı toxtatышsın. Bu mындай енелеринен үч коргондон көрсөтүп коет. Сизди колдогон жалданыма, сиздин акчаңызга колдоп атышы мүмкүн, урматтуу Садыр Кожоевич. Урматтуу саясатчылар. Силердин акчаңарга колдоп атышыңар мүмкүн. Bir gün, bir ay aylıkты geçiktiriп берип коюңуздар да, ошолорду көрөсүздөр кандай автоматтык түрдө силерге каршы иштегенин. Бул Улукбек Карыбек уулу журналист, блогерлер мамлекеттен 1 сом албай иштеп атат. Мамлекеттен 1 сом мамлекетке берсе берет, болбосо эч ким албайт. Нарак белек рекламадан эле зубной тиш доктор барды келди, Москва ошакта эле иштеп алат. Анан элдин кызыкчылыгы ушул өлкө өнүгүп кетсин, жакшы болсун деп неме кылышат. О, едилер какой-то хайп үчүн деп. Блогерлер үчүн бул хайп деген сөз жакшы эле нерсе, ушундай бир мындай айта кетейин. Блогерлер үчүн хайп деген нерсе бул жакшы эле нерсе. Хайпануть надо, хайповать. Ну давай хайпанем деп. Түшүнүңүздөрбү? Ошо хайптын аркасынан силердин жүзүңөр ачылып атпайбы? Силердин кимдин ким экенин эл билип атпайбы? Жашырган былгыңар чыгып калып атпайбы? Буга эми ким күнөөлүү? Ошо былыкты кылбасаңар бу нерсе чыкпай беле? Ошо нерсени былгыңарды жашырбасаңар бу нерсе чыкпай беле? Бул эми кимде күнөө? Açıkça çıkargan korrupsiyon sxemаны, açıkça çıkargan Meria'nın şalakılığının kızmatının şalakılığını açıkça çıkargan Ulubek Karabek uluğuna günöbü, je mektepte, sadikte, oorukkanada жанагы мурдагы атаңдын көрү мамай болуп жүргөн силер ошону көзөмөлгө албай аткан, ошого силер дагы кошулуп, алардын тарабын талашып аткан, жашырып аткан силер де күнөбү. Буга ел өзүн баасын берип, жүзүңөрдү ачты, рас болот, чала, ажап болуптур мындайча айтканда. Саламатта калыңыздар, ой пикир айтыла бериши керек. Күлдүрөсүңөр да. Ой пикир айтыла бериши керек. Бул каттуу ачуучундук. Мен бул үчүн 6 жериме ок жеп кечейин турайын. Немеде? 5-6 октябрда. 6 жериме ок жеп өлүп калайын деп, кимден акча сурашымды билбей, бүт топтогон акчалар ошо менин ден соолугума кетип, анан мага сыйлуу адамдар жардам берип, азыр путума туруп ушундай сөз сүйлөп атам. Дагы сүйлөй берем. Ошого бир нерсени сүйлөп атканда мына энпошник гей лесбиянкаларды колдогон Едил Байсаловго окшогондор этият болгула. Бул бийлик өз алып келип атпайбы? Бийлик деселе бар жок. Ошо Садыр Кожоевич өз алып келип атпайбы? Буларды, энпошниктерди. 10-15 энпошник уже аяка тыгылып алды. Мейли. Сабырдуулук, Садыр Кожоевич. Эми бизден чоң, жети өлчөп биргешет, биз кыска ойлук кылып жаман ойго барып аткандырмын. Мен муну азырынча мен туура эмес деп айтсам, кийин мүмкүн туура болушу мүмкүн. Бирок сөздү учурунда айтып койбосо, мисалы көңүлүм жумшабай калат да. Дичка, сен бизге маданиятты үйрөтпө. Сен бизге кантип жашашты үйрөтпө, биз дагы муктаж дагы эмеспиз. Макул саламатта калыңыздар, ой пикир айтылып бериши керек. Ушул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздарчы. Урматтуу кыргыз элим. Силер колдобосоңор, силер ушу лайк басып, комментарий жазып, мисалы, активдүү болсоңор, блогерлер деле эч ким эмес, дагы бир жолу, саясатчылар деле эч ким эмес, эч ким эмес. Силер жана биз ушу мен дагы элмин, элдин арасында. Эч ким. Ушул өзүбүздүн кызматыбызды билели. Бийликтин ээси эл. Кыргыз Республикасында жайгашкан бүткүл байлык элге таандык. Бизге таандык, биздики. Ону биз жеке колдорго бербешибиз керек. Жекелер ким төлөмөс кылып атат.
Kim çok kaçeni kuup çıkışımız gerek. Kim bolot? Şu Edişke okşagan, Akılbek Japarovga okşagandagy kimler mындай el jaman görgöndөрdü? Kuup çıkışımız gerek. Yok, bular azırınca prezidentke gerek. Bir mындай misalı biröөнү сабакка чабыш керек го. Эгер ушундай ел ушундай болуп атканда biröөнүн kellesi alınış gerek go. Bular ошого менен запаска алынган kadrlar деп ойлойм. Андан кийинкилер деле бар. Дагы бир дагы бир айтпасын, дагы бир 2-3 жылга жете турган бир келлелер бар. Атай о келлелер керек болот. Бирок ушундай учурда мындай жарандык коомго асылбагы. Мага демектен пиширип жегиле. Мага демектен жарандык коомго асылбагыла. Жарандык коомго асылбагыла. Жарандык коомго асылган бийликтин өмүрү кыска. Бул өмүр бою жашап кеткен эмес, жарандык коомго асылган. Бийлик мына меники бийликте басып алым деген Атамбаевдин абалы. Жарандык коомго сайылган, журналисттерге сайылган Атамбаевдин абалы кандай болгон? Түшүндүңүздөрбү? Ошого бул нерсе ой пикир айтыла бериши керек. Сүйлөгөнүп атып кайра уланып кетти абыз. Ой пикир айтыла бериши керек. Сак саламат калыңыздар.